Салам, менин кичинекей досторум. Бүгүнкү аңгемебиз Бейпил түн, кумайык. Ай жарык, түндүн бир окуму. Короодо кумайык аттуу күчүктөн башка малжандын баары кызуу уктап жатышат. Апа, уйкум келбей жатат, деп кичинекей кумайык апасына шыбырады. Эчак эле уктап калган апасы кумайыкты уккан жок. Күчүк оң капталына, андан кийин сол капталына оодарылды. Көмкөрөсүнөн да чалкалап да жатып көрдү. Баары бир уйкусу келген жок. Уйкусу келбеген кумайык ордунан туруп, айланасын карады. Түнкү асманга көз чаптырды. Асманда аны тегерек ай жылмайып карап тургандай көрүндү. Кумайык да айга жылмайып, айдын жарыгы менен кызыктуу окуяларга бет алды. Алыста бактардын үстүндө жымыңдаган жылдыздар көрүнөт. Жылдыздардын бири төмөн түшүп, кумайыкка жакындады. Мен жаркырак коңузмун, деп ал өзүн тааныштырды. Мен түндө жаркырап жанам. Мени менен дос болосуңбу, жаркырак коңуз, деп сурады кумайык. Макул болду жаркырак коңуз. Кумайык андан ары жөнөдү. Бир маалда бакка конкон канаттууну көрдү. Ой, сен кандай чымчыксың, деп кызыкты кумайык. Мен чымчык эмесмин, мен жарганатмын. Мен түнкүсүн учам, себеби караңгыда жакшы көрөм, деп жарганат мактанды. Жарганат, мени менен дос болосуңбу, деп сурады кумайык. Макул, дос болом, деп жарганат сүйүндү. Кумайык гудуңдап баратып, бадалдардын кыймылдаганын байкап чочуп кетти. Бул эмне, деп ойлонду ал. Мен түлкүмүн, түнкүсүн тамак истейм, деп шыбырады түлкү. Мени менен дос болосуңбу, деп кумайык да шыбырады. Ооба, дос болом, деп түлкү кумайыкка жылмайды. Ошол мезгилде бакта балбылдаган эки чоң көз пайда болду. Бул эмне я, деп чочуп кетти кумайык. Мен үкүмүн, мен түнкүсүн уктабайм, аңчылык кылам, деди көздөр. Үкү, кел дос болобуз, деп сунуштады кумайык. Жарайт, дос бололу, деп үкү макул болду. Аңгыча чыры-чыры деген үн чыкты. Кумайык таң калып, бул эмне деп эки жагын карады. Мен чегирткемин, мен түндө ойгоном, деп чырылдады үн. Мени менен дос болосуңбу, деп адатынча сурады кумайык. Чегиртке да макул болду. Кумайык жаңы достору менен секирип, журкап ойноду. Бир маалда чарчап, уйкусу келген кумайык апасынын жанына барып жатты. Уктап баратып, ал апасына жаңы тапкан достору жөнүндө айтып берди. Апасы кумайыктын достору түнкү жаныбарлар экенин түшүндүрдү. Бирок ал апасын уккан жок, себеби кыялында жаңы достору менен ойноп жаткан. Ал түнкү жаныбарлар түндө тамак издешет, ойношот. Алар күндүз уктап эс алышат. Уктай кой. Сен эртең күндүзгү досторуң менен ойнооңо эс алып, күч топтошуң керек. Түнүң бейпил болсун, күчүгүм, деди апасы кумайыкты бекем кучактап. Асмандагы толгон ай жерге жарыгын тегиз чачып турат. Кумайык короодогу башка малжанга кошулуп, айдын жарыгына бөлөнүп, таттуу уйкуга кетти.